2019 жылы 6 январ күнү Бишкектен келе жаткан жеңил унаа Ноокат районунда күйүүчү май ташыган унаа менен кагышып 5 адам каза болуп, 2 айдоочу жана 1 адам аман калган. Кырсыкта Курбаналы Темирбаев да 20 жаштагы кызынан айрылган. 2019 жылы 6 январда каникулга Бишкектен кызым жөнөткөнмүн. Эртең менен эстимада келатышып, мынау алдыдан бензин ташыган КамАЗ Назарали Союзбек Кадырбекович буларга встречный чыгып ошол жерде кырсык болгон. 1 ай бул свободада жүрдү эки водитель. Эч ким эчтеке кайрылган жок. Как по-человечески сурап да кайрылышкан жок. Биз бар жакка кайрылгандан кийин 8-9 февралда булар Ошко СИЗОго кирди. Адам өмүрүн алган кырсыкка күнөөлүү деп 2 унаанын айдоочусу кармалган. Алгач ишти Ноокат райондук соту карап, аларды 8 жылга кескен. Бирок мындай чечимге макул болбогон жабырлануучу Курбаналы Темирбаев Ош облустук сотуна кайрылган. Мында айыпталуучулардын жаза мөөнөтү 11 жылга узарган. Закон боюнча булар 3-станцияга катышыш керек болот. Назарали Союзбек Кадырбекович 9-июнда жогорку сотко кайрылды. Ал жерде дагы материалды окуп чыкпадык деген шылтоо менен 23-июнга жылдырышты. 23-июнда жогорку соттон биздин пайдабызга чечилип, то есть Ош областтык сотунун өкүмү калды. Соттук иш ушу менен бүтүп калган жок. Кайрадан жарандык доо арыз башталды. 10-чу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жетекчиси Жалал-Абад шаардык сотуна айыпталуучу Союзбек Назаралиев тууралуу мүнөздөмө жазып берген. Анын негизинде Жалал-Абад шаардык соту айыпталуучунун жаза мөөнөтүн 3 жылга кыскартып салган. Жалал-Абад областы, мен азыр айтам, Жалал-Абад мамлекети болуп калган. Бул Кыргызстанга подчиняться этпейт. Жалал-Абад шаардыгы өзүнчө неме кылат. Жогорку сотту да тоготпойт, башка прокуратураны тоготпойт. 5 тоокты деп элесе кечирим сурап төлөп берет. Булар 5 адамды да өлөп туруп, бирөө телефондон бүтүрөм деди жен, бул толук акчасыга ишенди. Аталган иш боюнча Жалал-Абад шаардык сотунун 2020 жылдын 9-июлдагы токтому менен соттолгон мунапыз жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-беренесинин 2-бөлүгүнүн негизинде эркиндигинен ажыратылган түрүнөн жазасын өтөлбөгөн мөөнөтүнүн 3-1 кыскартылган. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 10 мекемесинин башчысынын сунушу канааттандырылган. Аталган токтом менен жабырлануучулардын жактоочусу макул болбостон апелляциялык даттануу менен Жалал-Абад областык сотуна кайрылган. Мындан улам сот иши Жалал-Абадта каралмай болду. 10 январда өтүүчү отурумга айыпталуучу тараптын келбей калгандыгына байланыштуу сот 25 январга жылдырылды. Кырсыкта кызын жоготкон ата күнөөлүүлөр тийиштүү жазасын алуусун талап кылууда. Бул окуя боюнча экинчи тарапты же мыйзамдуу өкүлдөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Регион телеканалы экинчи тараптын пикирин угууга даяр. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.